Саламатсыздар, урматтуу Борбор телеканалдын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармониясынын Эл шайырлар тобунун дастанчысы, Манас театрынын дастанчылар бөлүмүнүн жетекчиси, белгилүү дастанчы төкмө акын Улукбек Токтогул уулу. Мал берип айдап кыз алган айылыңда жигит бар менен, өкүрөктө сыр найза көдөндө турат капталып. Аллахи Аллахи баракелде, кол чабуулар, Токтогул уулу Улукбек. Чоң рахмат. Мусулман кылып алган экен. Эң биринчи эле суроо берим келип турат. Ушул дастанчылык өнөрүн аркалап келе жатканыңызга канча жылдын жүзү болду? Жана бул өнөрдү бала кезиңизден кыялданчу белеңиз? Дастанчылык өнөрүн аркалап келе жатканыма быйыл 10 жыл болду. Ушул жолго түшкөнүмө 10 жыл болду. Ушул өнөргө кызыгып, ушул өнөрдү аркаласам деген ниетти кошкондо 14 жыл болду. 14 жылдан бери. Бул өнөргө кетишиңизге ким түрткү болду? Бул эми жаш кезимде негизи өзүмдүн байкем бар. Анан кийин ал төкмө акын болот элем деп Туганбай Абдиевдин Залкарлар, чоңколор, айтыштар деген кичинекей китеби бар. Ошонун ичиндеги казалдарды, дастан айтыштарды жаттап жүрчү мен. Кийин шаарга барганда ушулар керек болот депчи. Анан ал ырдап олтуруп даярданып берет. Мен анын окубайм деле, угуп отуруп жаттап алгам да бардыгын. Анан кийин ошентип жүрдүм. Анан кийин айылда Самат Көчөрбаев устатым, бир айылдан болобуз, Таластан. Анан айылга кружок ачып келип калды. Анан кийин кружок ошондо комузга барып, ошол комуз чертип кербезимди эң биринчи үйрөндүм, Токтогулдун кербезин. Андан кийин негедир узак чыгармаларды аткаргым келип калды да, бир нерсени баяндап берип. Анан кийин мындай жеңил обондуу ырларды ырдасам канбай эле, анан узак ырдагым келип калды да. Ошол кезде Туганбай Абдиевдин немеси бар, жанагы Кайырчынын казалы деген чыгармасы бар. Ошол чыгарманы аткарып чыккам, Сардарбек Жумалиевдин обонун атаандык. Анан кийин ошол чыгарманы ырдап жүрүп, кийин Элмирбек Иманалиев устатымдын Курманбек эпосунан Саргунандын варианты боюнча жарадар болуп жаткан окуясын угуп, ал кезде дисктен угуп даярданып, ошону аткарып калдык. Анан кийин Кыдыр Акен Төгөчү аттуу уулу бул дүйнөдөн кеткенде атасы жокто ырдаган кошогу бар. Адагы Элмирбек Иманалиев устатымдын аткаруусунда болчу. Ошолорду жаттап, Эшмамбеттин санатын. Анан кийин негедир ошол запистер аркылуу Элмирбек Иманалиев устатыма тартылдым. Ошондой болгум келди. Туура үнүн дагы окшоштуруп, каерден дем алса ошондон дем алып, каерден комуз чертсе ошондой кылып туурап келдим. Андан кийин ошол комуз кружогунан башталды да. 11-де бүткөндөн кийин Бишкектеги Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство жана маданият университетинде тапшырдым. Ал жерде фольклордук кафедра бар. Ал жерде азыр деканы Самат Көчөрбаев болуп калды. Ал кезде кадимкидей эле ага окутуучу, анан кийин зав кафедра болгон учурлары болчу да. Ошол Самат Көчөрбаевден дастанчылык боюнча багытта окудум. Ал эми акындык боюнча, манасчылык боюнча Элмирбек Иманалиевден көп нерсени үйрөндүм. Азыр эми ырдалчу чыгарманы ушул улуктан күтүп атабыз. Улукбек Токтогул уулу азыр Какен Алмазбековдун Жаштарга деген чыгармасы бар. Ошону аткарып жүрөт. Азыр дагы төкмө келсе төр бошот теледолбоорунан ушул чыгарманы бир аткарып берип коет деген ишеничтебиз. Сиздин устатыңыз улуу акын Элмирбек Иманалиев, Кыргыз Республикасынын эл артисти Самат Көчөрбаев экенин коомчулук билет. Эмгек сиңирген артист. Ушул эки улуу инсандан кандай өзгөчөлүктөгү таасирлерди өзүңүзгө ала алдыңыз? Экөөнүн эки башка айырмасын айтсаңыз. Экөөнүн эки башка айырмасы бар, ооба. Элмир устатым болсо аябай жумшак киши болчу. Бардык сен атаңдай болуп сырдашкан, агаңдай болуп сырдашкан,
керек болсо кези келгенде деп коет кыргызда инидей да мамиле кылып койчу, сыйлап аябай. Анан кийин жанында жүрсөң бир ырахат эле да. Билбейм, аны мисалы көп деле жашаган жокпуз го, бирок ушу жашка жеткенче андай кишиге жолуга элекмин. Башкача киши болчу. Андан үйрөнгөнүбүз көп болду. Мисалы бир нерсе топчудай бир нерсе таап алып барсаң, тоодой кылып мактачу. Анан ошондон шыгың ойгонуп, кайта дагы алдыга жылсам экен дечүбүз. Тактыкка үйрөттү. Элмир Устатымдын ушундай болду. Берген эмгеги. Ал эми Самат Устатымдын болсо, мисалы китеп окуш үчүн алфавитти үйрөнөсүң го. Комуз чертиш үчүн алфавитти мен ошо Самат Көчөрбаевден үйрөндүм. Анын дагы артыкчылыктары бар. Мугалим катары дагы аябай дасыккан киши. Неме деп коет? Психолог деп коет го. Чыгармачылык боюнча психолог да, кимге кандай сабак өтүштү билет, кандай чыгармаларды беришти билет. Ошондой жакшы артыкчылыктары бар. Бир жыл мурун ушу Курманбек дастанын дагы толуктап коомчулукка ушу кененирээк айтып берем деп башка интервьюларыңыздарды көрүп угуп калганбыз. Ошо максатыңызга жеттиңизби? Өзүм вариантымда эпосту даярдап жатам, жакында уга аласыздар деп YouTube каналыма киргизип койгом. Анан аерден да түшүнбөгөндөр көп экен да, аябайчы. Өзүңдүн вариантың не кыласың, же тигилердин варианты начар болуп калып, анан сен өзүң толуктап чыгып атасыңбы депчи. Жок, андай эмес да маселе. Өзүнүн вариантында бир вариантта айтып бере турган болсо, мисалы Саякбай өзүнүн вариантында айтмак эмес. Чойке өзүнүн вариантында айтмак эмес, Тыныбек өзүнүн вариантында айтмак эмес. Мисалы экөөбүз бир эле окуяны көрө турган болсок, азыр кетип баратыр, бир көчөдөн бир нерсе болсо, сенин оюң жүгүртүң башка, кабыл алууң. Эртең бирөө сураса, аны башка сөз менен айтып бересиң. Менен сураса, ошону экөөбүз тең эле бир окуяны көргөнбүз. Мен башкача сөз менен айтып берем да. Маселе ошондо вариант деген дагы да. Ошону да жакшы түшүнүп алсак жакшы болот эле. Анан кээ бирлер ошентип эле уртокмокко алып атат. Анан күлкүң келет да. Өзүм вариантымда азыр YouTube'га жүктөп койдум, 1 жыл болду. Элдер угуп жакшы сөздөрүн айткандар көп албетте. Анан кийин аларга да кубанып калат экенсиң, батасын берсе, комментарий жазып коет да. Сүйүнүп калат экенсиң, кылган эмгегиңе бир аз тоо деп. Ушу Курманбек дастанынан дагы башка кандай дастандарды жаздырдыңыз? Мындан тышкары немеде Эрешим дастанын аткардым. Эрешим дастаны бул Тоголок Молдонун вариантында жазылды. Анан Эр табылды дастанын жаздырдым. Бул Эр табылды дастаны 40 мүнөттүн тегерегине келип, башын баштап ошо менен токтоп турат. Буйруса аманчылык болсо дагы улантып жаздырсам деген ниеттер бар. Манас эпосунан жаздырдым. 85 мүнөт болду. Жалпысы 3 бөлүп YouTube'га киргизип койгом, жарым сааттан кылып. Муну жаздырып калышымдын себеби мында болду да. Мурун Элмир Устатым менен Айтыш фонддо сүйлөшүп олтуруп, анан баланча атактуу эл артисти өткөндө опера балет театрдан же башкадан узатат го. Ошондо Манастын немеси жаңырып турду, Манас айтылып турду. Ошолор узаганда ушинтип Манас менен узаткан деп көп айтчу да. Анан күтпөгөн жерден эле өзү да каза болуп кетти да. Анан не кылабыз? Тапа-таңдан болду. Биз өзүбүз акындык салт боюнча жоктоо кылдык. Жоктоо өзү каза болгондо жоктоо жаңырып турду. Анан мурдагы ошол кезде Манас айтып жетишпей да калдык да. Анан кийин каза болуп атканда эстен кетпейт да, ошол Устатымдын каза болгондо эстен кетпейт да. Баягы баланча каза болгондо ушинтип Манас менен узаган деп, анан кийин өзү каза болуп атканда эмне себептен Манас менен узата албайбыз биз деп. Анан Саякбайдын немесин записин коюп турдук, бирок ал андай болгон жок да. Өзүбүз айткандай болгон жок да. Анан кийин Устатым каза болуп кеткенден кийин эле көп узабай эле 1 айдын ичинде Манас эпосунан жана баатырлардын өлүмү бөлүгүн тандап алып, анан кийин 85 мүнөт запись кылып YouTube'га киргизип койгом. Ушул Устатымдын жаркын элесине арналат.
Кайгы мұң ташып көп болдың, кабилета күйіп өрт болдың. Хабарың ұғып бұлбұлым, қабырғама сынып бөк қондың. Ушул концерттерде жа башка иш-чараларда эң убакыт дастан, эң көпкө чейин айткан дастаныңыз кайсы болду эле? Жанышпайыш дастанын айткам. Жанышпайыш дастанын ЛТР телеканалынан 34 мүнөт айткам. Ал записи азыр барбы жокпу билбейм, бирок фонддо сакталат деген да. Шекербек Адылов байкемдин эфиринде болчу, Чак түш дегенде. Ошол 2019-жылы биз Аравияга барып калдык. Жанагы көчмөндөр оюнда. Жанышпайыш дастанын мен ошол кезде бышырып жаттап жүргөн учур болчу да, аябай даяр болуп. Анан Аравияга барып өзүбүздүн эле аксакалдар бар. Баарысы чогулуп албай дастан айтып берчи деп баарысы дастан айттырат. Ошондо Жанышпайыш дастанын 2 саат баштан аяк айткам. Кара сөз менен ошол кезде жаттап койгом да баарысын баштан аяк. Кара сөз менен башталып, ыр менен кайта кара сөз, окуя баян болуп, баарысы ошо 2 сааттын тегереги болгон да. Аны мурун запись кылгам, 1 саат 9 мүнөтпү ушундай болгон да. Себеп деген запистен баарысын кесип саласың, анан жашоодогудай эркин айта албайсың да элде. Бат-баттан эфирге ылайыктап, записке ылайыктап айтасың. Жашоодо таптакыр башка да. Сизге карап мен башка окуяны кененирээк айтам. Записте кыскартып эле жана кыргызда айтат го, тоботер жерин айтчы депчи, ошол сыяктуу эле кылып айтып коесуң да. Жашоодо кенен айта турган болсоң, аябай узагат. Сиздин акындык өнөрүңүз да бар да, анын өзүңүздүн чыгармаңыз барбы, өзүңүзгө таандык? Ооба, өзүмдүн чыгармаларым бар. Илгерки акындардын салты менен 2 терме жаздым. 2 терменин биринчи термесин Элмир устатты ошо өтөрү кесте жазып сындатып калдым. Аябай жакшы сындарын айтып, сөөктү бир жибитте эле жакшы экен деген ой менен. Анан кийин устат өтүп кеткенден кийин дагы башка терме жараттым. Андан тышкары ашкылык көлөмдүү арманы ырлары, оонду ырлар, оону менен жаралап атат. Анда көрүүчүлөр өзүңүздүн чыгармаңыз болсо, жанына аткарып бербейсизби? Оондурларды эми көп эле киши ырдайт, мен жанагы өзүм вариантымдагы Курманбек эпосунан айтып бербейм бе? Канча мүнөттүк кылып айтайын? Алдындагы телторат жок же чогуу барам деген 40 жигит жок. Бышты чыкма кой күрөңдү минип алып, ок өтпөгөн ак улпогун кийип алып, карысына калканын илип алып, ак найзасын колуна алып алып, мына ошондо ак коргондон чыгып турган жери. Асманда учкан куштан бар, 6000 келген душман бар. Асаба жайып кол келсе, аралап тулун тускан бар. Жерден учкан куштан бар, 7000 келген душман бар. Жер титирер кол келсе, жеке тулун тускан бар. 6 катар курчаптыр, ак коргонду душмандар. Мына-муну көргөндө муңайым жүзүн нур чалып, алтын саптуу кылычын ал батыр белге курчанып, айгышкан жого сунучу ак найзадай курчалып, ак таңга жакын калганда аткан октой зулулдап, Курманбек чыкты үн салып, колтукту керип түйүлүп, коёндой болуп жүгүрүп, кой күрөң барат күч алып, Курманбек батыр чыкты деп куюндап качты бүт таанып. Куюндаган жалмактын качкан жуунун артынан, карышкырдай кирдеми, илбесинди көргөндө ителгиде тийдеми. Артын салып качкандын ар жерде калды тарыптары.
ой жонун салып качкандын жолдо калды баштары даалысын салып качкандын жардайып жатат тарптары далдайып тулап өлүүдө дарманы жок карттары бүркүттү көргөн коёндой дүрбөп качат жаштары караңдан зорго кутулат ой аргымак болсо аттары мен батырмын дегендин Курманбек алды баштарын каны менен кошулду багызды көздөн жаштарын алдындагы кой күрөм кундулат баскан таштарын жайып учуп канатын карматып гүлүк адатын үстүндөгү Курманбек ыраазы болуп күллүккө калмакка салган бүлүккө эмиңен жанбай жүгүрсөң салбайсың деп бүйүткө сайып кетип баратат сансыз келген душманды түгөтсөм деген үмүттө. Эми сизге эркин микрофон болсун, анда көрүүчүлөргө өзүңүздүн калп тілегиңизди айтып кетсеңиз болот. Арбаңыздар, урматтуу кыргыз журтчулугу, бар болуңуздар. Жерибиз титиребесин, элибиз битиребесин. Барыңыздарга чыгармачылык, жашооңуздарга бакыт таалай, жакшылыктарды каалайм, чыгармачылыгыңыздарга ийгилик каалайм. Биздей болгон уулуңуздарды колдоп, коштоп турганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто белгилүү дастанчы акын Улукбек Токтоболот уулу болду. Эфирге келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрүүчүлөр менен убактылуу коштошом, биздин телеканалдан алыстабаңыздар.